Qancha qilishadi? Emne vaqt ko'rsatadi ekan? Bo'ldi, to'xtatqila so'zni. Çok münazır tergovda cinayetçilik saklanma hukuku çıktım. İlk karşı yapaylar. 29 август күнү Ош облустук милициясы Өмүрбек Бакировду Кызыл Кыяш шаарынан Ошко алып келип сурак алды. Кечки саат 20:30 чамасында башталган сурак 23:30 бүттү. Бакировго 2021 жылдагы бир мандаттуу шайлоодо добуш сатып алуу боюнча айып угузулган. Ağlımdaki cinayetçilik doğuş satı aldı boyunca. Бирок siz кандай итянаттык айттыңыз? Ya. Siz эмне деген пикирди айттыңыз? Ошого байланыштуу дейт, азыр дагы кандай келишим болду? Эмне жагып айтылды? Çok münazır tergovda cinayetçilik saklanma hukuku çıktım. İlk karşı yapaylar. Бул ошо шайлоо болгон учурдагы иш козгогон экен, ошол иштин алкагында суралган. Азыр ошол боюнча тергөө болуп жатат. Бул дагы уланабы? Уланат. Сиздерди канчага чакырды ошо? Эртеңкиге дагы чакырышты, эртең дагы келебиз. Эртеңкиге чакырды. Ошондо бул тергөө ошол 2020 жылдагы добуш Ошол боюнча. Сиздер кандай пикирде болуп атасыздар? Бизде күдөөбүз жок, ал эч кандай кылмыш курамы жок деп эсептейбиз. Ош облустук ички иштер башкармалыгы бул иш боюнча маалымат берилбей турганын билдирди. Мунун себебин маалымат кызматы да билбейт. Азыр ушундай маалымат ала албайт да, маалымат азыр бербейт экен. Эгерде маалымат берилсе, түшүндүрмө бергиле десе беребиз. Без комментарий деп атат буягынчы. 2 жыл мурда Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жараяны бүткөндөн кийин ага укук коргоо органдары тарабынан юридикалык баа берилген. Эч кандай олуттуу мыйзам бузуу жок деп табылгандан кийин гана Борбордук шайлоо комиссиясы депутаттарга мандат тапшырган. Эми мынтип Бакировго карата кылмыш иши козголгонун юрист Төлөгөн Келдибаев бийликтин өкүм зордугу катары эсептейт. Арадан 2 жыл өткөндөн кийин бул аракеттердин бардыгы бул өчөшүү, кек сактоо, бийликтин басымы, өзүм билем дик менен кабыл алынган бир саясий чечимдер десек болот да. Эми үчүн 2 жылга чейин ушундай нерселер укуктук баа берилбей калды. 2022 жылдын ноябрь айында парламенттеги жалпы жыйында Өмүрбек Бакиров Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен кайма айтыша кеткен. Анда коңшу Өзбекстан менен чек ара тилкелерин тактоо боюнча мыйзам долбоору каралып жаткан. 5 жолу жок. Ben kандай ekенмин? Так. Мен кандай экенмин? Кандай экениңизди эл өзү билет, сизди кандай экениңизди. Ким экениңизди да билет. El жакшы билет, сизди дагы жакшы билет. Вот именно мени жакшы билет. Ошо үчүн мен ошо жерде турам. Болду. Вакыт көрсөтүү, эмнени көрсөтөт? Эмне болду дасы мен убакыт. Болду, токтоткула. Сөз жок. Эмне вакыт көрсөтөт экен? Канча кылышат? Эмне вакыт көрсөтөт экен? Болду, токтоткула сөз. Кайым айтышуудан бир нече күн өткөн соң Өмүрбек Бакиров Жогорку Кеңештин 7-кабатындагы бөлмөсүнөн чыгарылган. Мындан улам депутаттык комиссия түзүлүп, иш бөлмөсү кайра кайтарып берилген. Бакиров массалык маалымат каражаттарына берген маектеринде мандатын алууга болгон аракеттерди Кемпирабадка каршы добуш бергени менен байланыштырган. 18 августта Жогорку сот Өмүрбек Бакиров утуп келген Ноокат районуна караштуу Көкжар округунун шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарган.